эркектин үстүнө чыгып бүткөн поза айымдарга эң көп жагат экен. Ооба, аз турам жолоо боюнча көбүнчө ирет айымдар эркектин үстүнө чыгып бүтөт экен. Эмнеге? Анткени клитор бул эң аялдардын организминде эң чувствительный часть. Клитор менен көбүрөөк площадь соприкосновения болуп, сүрүлүп, анан клитор раздражение болуп, дүлүгүп, аял тезирээк бүтөт экен. Негизи позалар жөнүндө, анатомия жөнүндө, эркектин психологиясы жөнүндө, аялдын психологиясы жөнүндө, сексуалдуу оюнчуктар жөнүндө, сексуалдуу жашообузду кантип өзгөртсөк болот, кантип жаңыртсак болот, ошонун баары менин курсумда, кызыктуулардын баары курсумда бар. Профилде телефон бар, WhatsApp бар, катталсаңар болот. Негизи көп эле айымдар кандай позалар болот экен дагы билбейт экен. Ооба, мырзалар, силер үчүн таң калыштуу болуш керек, бирок көп айымдар даже түшүнбөйт экен. В основном классический позаны билет экен и артынан, кээ бирөө раком деп коет, кээ бирөө сзади деп коет, кээ бирөө поза лягушки деп коет. Ушу эки эле позаны билет экен. А то, что есть еще другие позы, то, что ар кандай, даже секстин ар кандай түрлөрү бар экенин дагы түшүнбөйт экен. Анан аябай көп суроолор келип атат. Мен мынтип ойлочумун да, бунун элдин баарына эле белгилүү го депчи. Мындай карасам, секс деген ушунчалык запретный тема экен, ушунчалык мындай. Кээ бирөө карасам, кээ бир айымдар балекеттин баарын билет. Даже последний, самый извращенный сексуальный бельёлорду кийет. А кээ бирөө даже бир трус сатып алгандан дагы өзүнө тартынат да. Настолько бизде сексуальное воспитание разный болуп кетти да. Ошол таң калтырат. Эркектер дагы кээ бирөө элементарный прелюдия керек экенин түшүнбөйт. Просто прелюдия. Айымдардын эң чоң проблемасы, жигиттер, сразу айтам, бизге даттанган проблемасы күйөм, эритпейт, күйөм, жылытпайт, күйөм, өпкүлөбөйт, күйөм даярдабайт. То есть шак эле баса калат. Ошол проблема келсе эле, думаю, Кыргызстан өркүндөп өсмөк да, честно, экономика даже көтөрүлмөк, потому что неудовлетворенные женщины — это чоң проблема. Это злость, жинденүү, это балдарга жинин чыгаруу, башка элге жинин чыгаруу, нервтенүү, жумуштан нервтенүү. Ошон үчүн кыргыздын айымдарын көбү нервный. Эркектер силерден зависит этет.